Жезекиел китеби 1-бөлүм. Мындай болду. 30-жылдын 4-айынын 5-күнү Кебар дарыясынын жанында көчүрүлгөндөрдүн арасында жүргөндө асман ачылды. Ошондо мен Кудайдын көрүнүштөрүн көрдүм. Айдын 5-күнү Жаяхин падышанын туткундалып кеткенине 5 жыл болгондо Каздим жеринде Кебар дарыясынын жанында ыйык кызмат кылуучу Бузинин уулу Жезекиелге Теңирден сөз болду. Ошол жерде Теңирдин колу анын үстүндө болду. Ошондо мен муну көрдүм. Түндүктөн дуулдаган шамал келди. Зор булут. Алоолонгон от жана булуттун тегерегинде жарык. Ал эми анын ортосунан чыккан жарык оттун ичинен чыккан жалындын жарыгындай эле. Анын ортосунан 4 тирүү жандык көрүндү. Алардын кебетелери адамдыкына окшош эле. Ар биринин 4төн бети жана 4төн канаты бар эле. Ал эми алардын буттары болсо түп-түз экен. Алардын буттарынын таманы музоонун буттарынын таманындай экен. Алар жалтырак жездей жаркылдап турган эле. Алардын 4 капталында канаттарынын астында адамдыкындай колдору бар экен. 4өөнүн тең беттери жана канаттары бар эле. Алардын канаттары бири-бирине тийишип турат экен. Жүрүп бара жатышканда алар артына бурулушкан жок. Ар бири өзүнүн бет алды жагын карай жүрдү. Алардын беттеринин окшоштугу болсо мындай. Аларда адамдын бети, 4өөнүн тең оң жагында арстандын бети, 4өөнүн тең сол жагында буканын бети, 4өөндө тең бүркүттүн бети бар эле. Алардын беттери да, алардын канаттары да жогору жагынан бөлүнгөн, бирок ар биринин 2 канаты бири-бирине тийишип турат экен. Ал эми калган 2 канаты алардын денелерин жаап турат экен. Алардын ар бири өзүнүн бет алды жагын карай жүрдү. Рух кайда кааласа, ошол жакка жүрүштү. Жүрүп бара жатышканда алар артына бурулушкан жок. Бул жаныбарлардын сырткы көрүнүшү күйүп жаткан көмүрдүн көрүнүшүндөй, чырактандын көрүнүшүндөй экен. От жаныбарларды аралап жүрдү. Оттон жаркыроо жана чагылган чыгып турду. Жаныбарлар чагылган жаркылдагандай тиги жакка да, бул жакка да тез жылып жүрүштү. Мен жаныбарларды карап турдум. Жерде бул 4 жаныбардын жанында, алардын 4 бетинин алдында бирден дөңгөлөк турду. Алардын дөңгөлөктөрүнүн көрүнүшү жана түзүлүшү топаз ташына окшош экен. 4өөнүн тең түрү бир. Алардын көрүнүшү жана түзүлүшү дөңгөлөктүн ичинде дөңгөлөк тургандай. Алар жүрүшкөндө өз бет алдынча 4 тарапка жүрүштү. Жүрүү убагында артына бурулушкан жок. Алардын алкактары бийик да, коркунучтуу да эле. 4өөнүн тең алкактары тегирете көзгө толгон. Жаныбарлар жүргөндө алардын жанында дөңгөлөктөр да жүрдү. Жаныбарлар жерден көтөрүлгөндө дөңгөлөктөр да көтөрүлдү. Рух каякка жүргүсү келсе, алар да ошол жакка жүрүштү. Рух кайда барбасын, дөңгөлөктөр да алар менен бирдей көтөрүлдү. Анткени жаныбарлардын руху дөңгөлөктөрдө эле. Тигилер жүргөндө булар да жүрүштү. Тигилер токтогондо булар да токтошту. Тигилер жерден көтөрүлгөндө дөңгөлөктөр да алар менен бирдей көтөрүлдү. Анткени жаныбарлардын руху дөңгөлөктөрдүн ичинде эле. Жаныбарлардын баштарынын үстүндөгү көмкөрүлгөн асманга окшогон нерсе укмуштуу кристаллдай эле. Ал жогорудан алардын баштарынын үстүнө жайылып турду. Ал эми көмкөрүлгөн асмандын астында алардын канаттары бири-бирине түз жайылып турду. Ар биринин өздөрүн жапкан 2ден канаты бар эле. Ар биринин 2 канаты денелерин жаап турду. Алар жүргөндө канаттарынын добушун уктум. Ал добуш чоң суулардын добушундай, кудуреттүүнүн үнүндөй, аскер кошуунунун чуусундай эле. Алар токтогондо канаттарын түшүрүп коюп жатышты. Алар токтоп, канаттарын түшүрүшкөндө алардын баштарынын үстүндөгү көмкөрүлгөн асмандан үн чыкты. Алардын баштарынын үстүндөгү көмкөрүлгөн асмандын үстүндө болсо жакут таштан жасалган тактыга окшош нерсе бар эле. Ал эми тактыга окшош нерсенин үстүндө адамга окшош бирөө отурган. Мен анын ичинен тегирете чыгып жаткан от сыяктуу жалындаган металлга окшош нерсени көрдүм. Анын белинен өйдө жана белинен ылдый кандайдыр бир отту көрдүм. Анын айланасы жаркырап турду. Жамгыр жаап жатканда булут бетиндеги көк желенин көрүнүшү кандай болсо, анын тегерегиндеги жаркырактын көрүнүшү да ошондой эле.